بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул Рамазан айында туткан орозоңуздарды жана түнкү кыямул лейл, таравих намаздарыңыздарды жана башка ибадаттарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылсын. Мына алхамдулилла, Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Рамазан айынын орозосун кармап акырына чыгарып алдык. Бул үчүн Аллах Таалага көптөгөн мактоолорду, шүгүрлөрдү айтуубуз керек. Аллах Таала бизди бир бекер, бир керек эмес нерсе катары, бир максатсыз жаратпады инсан баласын. Аллах Таала бул тууралуу ийик Куранда айтат: "Истаизу билла, ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө сыйындыруу үчүн жараттым дейт. Мусулман инсан ал эс тааныгандан баштап, балагат жашына жеткенинен баштап, ошол кабырына чейин Аллахка өз кулдугун арнап, бардык ибадаттарды Аллах үчүн арнап, Аллах Таала буйрган парыз ибадаттарды жана башка ибадаттарды аткарып өтөт. Ошондуктан Аллах Таала бизди ибадат үчүн жараткан экен. Биз Аллахтын өзүнө гана сыйынуубуз керек. Аллах Таала ийик Куранда мына: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө сыйындыруу үчүн жараттым дейт. Биздин бул жашоого келген эң негизги максатыбыз таухид себеп, Аллах Тааланын бирлиги себеп. Ошондуктан инсан бул жашоодо Аллахтын өзүнө гана сыйына турган болсо, жана Аллахка эч бир нерсени шерик кошпой турган болсо, дүйнө жана акыретте бактылуу болот. Жана Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва ма арсална мин qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz senden murda bir elçi жиберген болсок, адамдарга bir пайгамбар, расул жиберген болсок, ага la ilaha illallah, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, менин өзүмө гана сыйынгыла деген нерсени вахий кылдык, кабар кылдык дейт. Пайгамбарлардын башынан баштап акыркысына чейин, алгачкысынан баштап акыркысына чейин мына ушул la ilaha illallah менен келген. Эгер сиздин орозоңуз, намазыңыз, садакаңыз, бардык ибадаттарыңыз мына ушул la ilaha illallah сөзүнө негизделе турган болсо, мындайча айтканда таухидке негизделе турган болсо, Аллахтын бирлигине негизделе турган болсо, ихлас менен калыс Аллах үчүн ибадат кылган болсоңуз, дүйнө жана акыретте бактылуу болосуз. Мына башка бир аятта айтылат: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин улайка лахумул амн ва хум мухтадун." Аллахка иман келтирген жана өз имандарын зулум менен аралаштырбаган адамдар тынчтыкта жана туура жолдо дейт. Инсан качан туура жолдо болот экен? Тынчтыкта болот экен. Эгер өз иманын зулум менен аралаштырбаса. Зулум деген эмне? Бул зулумдан максат бул аятта бул ширк зулуму. Лукман Хаким
өзінің баласына осият қылып айтқан екен. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bir кезде Luqman өзінің баласына осият насихат қылып айтты: "О балам, Аллахқа шерік қошпағын, ширк ең чоң зұлым" деп айтты. Мына ошондуктан күнөөлөрдүн эң чоңу жана намаз болсун, орозо болсун, пенденин кайсы бир ибадаты болсун, аны жок кылып өчүрүп жибере турган күнөө бул ширк күнөөсү болуп саналат. Мына ошондуктан мына Нух пайгамбар өзүнүн коомуну 950 жыл таухидке чакырган. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы 13 жыл Меккеде адамдарды таухидке чакырган. Айша радияллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан төмөнкү хадисти риваят кылып айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол дүйнөдөн өтүүсүнөн алдын катуу ооруп калган кезде ошол бир чүпүрөгүнү дем кысыгып кыйналып жаткан учурда аны жүзүнө таштап кайра аны алып могул хадисте айткан экен: "Ла'аналлаху al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Яһудилер менен насараларга Аллахтын каргышы болсун, алар пайгамбарларынын кабырларын мечит кылып алышты дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алгач даватыны башка пайгамбарлар сыяктуу эле таухидтен баштады. Жана ошол алгачкы даватын таухидтен баштаган болсо, эң акыркы даваты дагы таухид менен бүттү. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям могул хадисте кабырларды адамдар өздөрүнө илах кылып алуудан, кабырларды барып ал жерлерди мечитке айландырып алуудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайтарып жатат. Өткөн коомдор сыяктуу өзүңөрдүн пайгамбарларыңардын кабырларын ибадаткана кылып албагыла деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайтарды. Эми Ибрахим алейхиссалам бул пайгамбарлардын эң атасы. Пайгамбар Ибрахим алейхиссалам бул ханифия, таухидке чакырган, ширктен кайтарган пайгамбар болгон. Мына ошол пайгамбар Ибрахим алейхиссалам: "Ваджудубни ва бани ан нa'будал аснам." Мени жана балдарымды ширкке түшүп калуусунан өзүң сактагын деп Ибрахим алейхиссалам дуа кылган. Ибрахим ат-Тайми рахимахулла айтат: Ибрахим алейхиссалам бул кишинин зуррияты, пайгамбарлар болгон бул кишинин зуррияты. Укум тукумунан пайгамбарлар чыккан. Мына ошого карабастан бул киши коркуп атат. Ошол мен укум тукумумдан кийинги келе турган зурриятым ширкке түшүп калуусунан коркомун деп мына ушундай Аллах Таалага дуа кылды. Мына ошондуктан Ибрахим алейхиссалам эми ким, биз кимбиз? Ибрахим алейхиссалам корккон болсо дейт Ибрахим ат-Тайми, а биз аманбызбы ошол ширктен? Ошондуктан инсан ибадаттарын ширктен этият кылыш керек. Лаин ашракта ла яхбатанна амалук. Эгер о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дейт Аллах Таала, эгер бир ширк келтирип койсоң амалдарың күйүп кетет дейт. Мунун мисалы, сиз бир ай орозо кармадыңыз, бир ай орозону жакшы баштап Аллах үчүн тутамын, орозо кармаймын деп, анан орозо бүткөн кезде Аллахка кичине бир кыпынчалык ширк келтирдиңиз. Атамдын арбаа колдосун, же бир тумар илип алды, же башка бир нерсени Аллах менен өзүнүн ортосуна ортомчу койду, же Аллахтан башка бир нерселерге дуа кылды. Анын ибадаттары, окуган намаздары бекер. Мына ошондуктан инсан ширктен этият болуш керек. Жана ибадаттардын бардык түрлөрүнө жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо керек. Бул биринчи айта турган маселе. Экинчи айта турган маселе бул бидаат. Бидаат бул динде жок нерсе. Аллах Таала бизге динди толук кылып берди. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып бердим. Жана нематтарымды толук кылып бердим, жана ислам динин силерге дин болушуна разы болдум дейт. Имам Малик рахимахулла айтат: кайсы бир пенде динге бир жаңылык, бир бидаатты алып келе турган болсо,
Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды динді толық жеткірбеді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды айыптаған болады. Жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах Тағаладан динді адамдарға жеткіруді қиянат қылды деген мынашындай ішті жасаған болады. Мына сондықтан біз ең бірінші ширктен етият болуымыз керек, жана андан кейін biz bid'attардан етият болуымыз керек. Ошол динде жоқ, сүннетте келбеген, Құран сүннетте жоқ, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам бұйырған бид'ат işlerden етият болуымыз керек. Мына алхамдулилля, Аллах Тағалаға көптеген шүгірлер, чексіз мақтаулар болсын. Мына айт күндері тұрабыз. Бұл айт күніндегі біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсеткендей майрам болуымыз керек. Бүгін күле тұрған, бүгін жылмая тұрған, бүгін жүректер сүйінішке, қуанышқа тола тұрған күн. Емі бұл айт күндердегі кейбір тура емес іштер мұсылмандар тарауынан кетіп қалады. Бұл бірінші ошол кейбір тура емес іштерден айта тұрған болсақ, аял еркектердің бір жерде чоғылып алып, майрамдаулары. Қала берсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең таза жер болған мечітте дағы аял менен еркекте аралашып кетүүсүнөн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтарған. Мына ошондуктан егер намазда бола тұрған болса, еркектер алдыңғы сапта, жана аялдар артқы сапта тұрады. Еркек менен аял аралашып кетпөөсү үчүн. Кала берсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз бүткөндөн кийин кичине отура турган. Ошол аялдар мечиттен чыгып кетүүлөрү үчүн, аял еркек аралашып кетпөөлөрү үчүн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салам бергенден кийин кичине күтүп отурган. Аялдар чыгып кетүүлөрү үчүн, жана аялдар үчүн атайын кире турган эшик өзүнчө болгон пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде. Мына ошондуктан бул айт күндөрү дагы ошол аял эркек аралашып бир жерде майрамдоодон алымдар бул нерседен дагы кайтарат. Биз айттык, бул майрам биз айткандай майрам болбойт, биз напсибиз каалагандай. Эми бул майрамда деп Аллах Таала арам кылган нерселерге кирип кетүү, тура эмес иштерди жасоо, бул тура эмес. Бул майрамда дагы бизге шарият кандай майрамдоо керек экендигини бизге көрсөтүп койгон. Эгер мына ушул майрамда дагы мына ушул Идул Фитр, ораза айт майрамында Куран сүннетке ылайык майрамдай турган болсок, биз көптөгөн соопторго, жакшылыктарга жеткен болобуз. Андан кийинкиси кебирлер ойлойт, бул айтта музыка укса боло берет деп. Жок, музыканы айтта дагы башка убакытта да укса болбойт. Бул лахвал хадис деп коюлат. Буга далил Куран-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва минан наси ман яштари лахвал хадис лiyudilla an sabilillah." Адамдарды Аллахтын жолунан адаштыруу үчүн лахвал хадис, бекер пайдасыз болгон сөздөрдү сатып алган адамдар бар дейт. Ибн Масуд радияллаху анху мына ушул аяттын тафсиринде валлахи бул музыка дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Ла якунанна мин уммати аквамун ястахиллуна ал-хирра вал-харира вал-хамра вал-маазифа." Менин үммөтүмдөн ушундай бир адамдар келет, ушундай бир коомдор чыгат. Алар жибекти өздөрүнө адал кылып алат. Жана аракты, жана музыкалык инструменттерди өздөрүнө адал кылып алат. Деп мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Мына ошондуктан бул күнү тамсага түшүү, жана ошондой эле музыка угуу деген нерседен шарият кайтарган. Андан кийинки айт күндөрү жасала турган кээ бир туура эмес иштерден ысырапкерчилик. Эми бул кубана турган күн. Бирок кубана турган күн деп эле инсан кийимде болсун, тамак ашта болсун, өтө бир ысырапкерчиликке жол коюусу бул туура эмес. Эми биз бул күнү Аллахтын фазилети менен кубанабыз. Аллах Таала Куранда айтат: "Кул би фадлиллахи ва би рахматихи фа бизалика фалияфраху хуа хайрун мимма яжмаун." Айтай Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, алар Аллахтын фазилети менен, жана райымы менен кубанышсын. Бул нерселер алар топтогон нерселерден, алар жыйнап алган нерселерден эң жакшысы дейт. Эми Рамазан айы бул сезондук кийим эмес. Мындайча айтканда бир сезонда кийип туруп, кийин чечип сала турган
кийим сыяктуу эмес. Мындайча айтканда, Рамазанда гана ибадат кылып, Рамазан бүткөндөн кийин ибадаттарды токтотуп коюу бул туура эмес. Мына ошондуктан кун раббаниен ва ла такун рамазаниен. Сен дайыма раббани бол. Дайыма Рамазанда дагы, Рамазандан башка айларда дагы Аллахка сыйын. Жана Рамазанчы болуп калма дейт. Мындайча айтканда, Рамазанда эле ибадат кылып, Рамазан чыгып кеткенден кийин бардык нерсени таштап жибербе дейт. Алхамдулилlah, Аллахка шүгүрлөр болсун. Биз орозодо ибадат кылдык, орозо кармадык, түнкү намаздарда турдук, алхамдулилlah, көбүрөөк Кур'ан окудук. Мына ушул нерсе Рамазандан кийин да улануу керек. Жана ошондой эле Аллахтын үйүн унутпоо керек. Аллахтын үйүн унутпоо керек. Мына алхамдулилlah, мына түнкү намаздарда, таравих намаздарда, 20 рекет намаздарда сабыр кылып турдуңуздар. Алхамдулилlah, напси деген нерсе мына үйрөндү, кичине жылоолонду, бир тартипке түштү. Мына Рамазан чыккандан кийин нафил ибадаттарды аткаруу, жана айрыкча 5 вакыт намазды аткаруу оңой, жеңил болуп калды. 20 рекет намаздын алдында 5 вакыт намаздагы 4 рекет пешин намазын парзы, 4 рекет асыр намазын парзы не деген сөз? Инсан ыхлас кылса, аз эле вакыттын ичинде асырдан кутулат, шам намазын окуп кутулат. Ошондуктан напсибиз мына үйрөнүп калды, алхамдулилlah, ибадат кылганга, нафил намаздарга жана Кур'ан окуганга. Мына ушул нерсе Рамазандан кийин дагы улануубуз керек. Андан кийинки дагы бир нерсе айта турган, бул Рамазан айында тууган урук менен мамилени чыңдоо керек. Тууган урук менен мамилени оңдоо керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман ахабба ан ябсута лаху фи ризқихи ва ан юнса лаху фи аtharihi фальясил рахимah." Ким рызкысы кең болуусун кааласа, жана өмүрү узун болуусун кааласа, дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, анда тууган уругу менен мамилени чыңдасын дейт. Тууган уругу менен мамилени уласын дейт. Тууган уруктан мамилени үзүп таштоо бул жакшылык эмес, чоң күнөөлөрдөн. Мына ошондуктан тууган урук менен мамилени оңдоо керек экен. Жана ошондой эле бул күнү бир мусулманга карап жылмаюу дагы жакшы иштерден. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир мусулманга карап жылмайып коюуң бул садака дейт. Жана ошондой эле дагы айта турган нерсе, алхамдулилlah, Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөр болсун. Мына ушул 1 айлык Рамазан айындагы орозону тынч абалда эсен аман тутуп алдык, алхамдулилlah. Бул Аллах берген тынчтык үчүн дагы Аллахка көптөгөн шүгүрлөрдү айтуубуз керек. Көптөгөн шүгүрлөрдү айтуубуз керек. Жана ошондой эле биз жашоодогу кээ бир адамдардын жашоосунан ибрат алып жашообуз керек. Мына ушул тынчтык, мына ушул тынч абалда ибадат кылуу кээ бир жерлерде жок. Кээ бир жерлерде жок. Алхамдулилlah, мына Рамазан айында дасторконубуз толо, мөмө жемиштерге, толо неиматтарга толуп турду. Бул үчүн Аллахка көптөгөн шүгүрлөр айтуубуз керек. Кээ бир жерлерде тамак аш үчүн баласын сатып атат. Тамак аш үчүн. Мына 3-4 баласы боло турган болсо, şu 3-өө же 4-өө тирүү калсын деп, бирөөсүн алып туруп сатып атат, алып чыгып туруп. Не үчүн? Тамак аш үчүн. Жашаш үчүн. Бизде алхамдулилlah, кааласак муну жейбиз, кааласак муну жейбиз. Бул дагы Аллахтан баарысы. Анан кээде тандап да коебуз. Бүгүн ифтарга кайсы тамак экен деп. Мындай тамак экен десе, деп коебуз. Алхамдулилlah, мунун баарысы Аллах Тааладан. Эгер Аллах кааласа, мына бир тамчы жамгырды дагы түшүрбөй коет. Эгер бул чыгып жаткан сууларды Аллах Таала келтирбей коет, бул баарысы Аллах Тааладан. Мына ошондуктан баары нерсе биздин колубуз аркылуу келатат деп өзүбүзгө өзүбүз ишенбейли. Бул тынчтык, бул неимат, бул жакшылыктардын баарысы Аллах Тааладан келет. Мына ошондуктан Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү айтуубуз керек экен. Дагы бул айт күндөрү жасала турган дагы бир сооп иштерден инсан ата-энесин эске алуубуз керек. Ата-энеге жакшылык кылуу бул Аллахтын таухидинен кийинки буйрулган нерсе. Аллах Таала ва'будуллах ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана. Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла,
ага эч бир нерсени шерик кошпогула, жана ата энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Мына ошондуктан ата энеге бул күндөрү алабалын сурап, аларды мына ушул майрамдык маанай менен, мына ушул күн Айдул Фитр майрамы менен куттуктап коюу дагы жакшы бир иштерден. Андан кийинки дагы айта турган нерсе, алхамдулилла, кээ бир адамдар мына Рамазандын берекети менен, Рамазандын себеби менен мына ушул айда намазды баштап алды. Эми намазды баштап алгандан кийин, Рамазан чыккандан кийин дагы мына ушул намаз жана башка нафил ибадаттар улануусу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акыркы осуяты мына ушул жан берип атып берген, айткан акыркы осуяты үммөтүнө мына ушул ас-сала деп өтүп кеткен. Намазга бекем болгула, намазга бекем болгула деп. Мына ошондуктан сиз өзүңүзгө жакшы бир программа коюңуз, бир план коюңуз. Мына Рамазандан кийинки Рамазанга чейин иншалла насип болсо, Куранды жакшы үйрөнүп, Куранды окуганды үйрөнүп, кийинки Рамазанга кирип барам деп, жакшы ниеттер менен кийинки Рамазанды күтүп, жана Рамазан айында туткан орозоңузду кабыл болуусун Аллах Тааладан сурап, жакшы үмүттөр, жакшы ниеттер менен жашаганга аракет кылуубуз керек экен. Мына ушул кыскасы бул айта турган маселелерден. Эми бул айт күнү, бул нерсени биз жеп иче турган күн бүгүн, кубана турган күн. Мына ушул айт намазына чыгуудан алдын 1-2-3 бир так курмадан жеп келүү бул сүннөт болуп саналат. Анткени бүгүн орозо тутуу бүгүн арам бул. Чоң күнөө бүгүн. Эгер ким айт күнү орозо кармап ала турган болсо, бул туура эмес. Кээ бир адамдар бар, ушу айт күнү орозо кармап алат. Өтө чоң сооп болот экен деп. Астагфирулла, бул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам буйруган эмес. Айт күнү бул кубана турган, сүйүнө турган күн. Жана ошондой эле Курбан айт майрамы мына орозодон кийин 70 күндөн кийин примерно болжол менен башталат, алхамдулилла. Мына ушул Курбан айтта дагы эч бир нерсе жебей келүү, жана барып курбандыгын ниетинен биринчи ошол даамын татып көрүү бул сүннөт болуп саналат. Ал эми ооз ачылгандыгын, бүгүн майрам экендигин билдирип, мына Рамазан айына так курмалардан жеп келүү бул сүннөт болуп саналат. Мына ушул сүннөт биздин жашообузга кирсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткандай жашасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам не деген экен бул хадистерде? Бизден неден буйрду, неден кайтарды деген нерселерди бир өзүбүзгө суроо берип көрүшүбүз керек. Мына ушул нерсени изилдешибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизди буйрду, бизди кайтарды. Биз ал кишиге баш ийебиз, биз ал кишини ээрчийбиз. Бирок пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга сыйынбайбыз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Раббиси Аллахка сыйынабыз. Мына ошондуктан туура ишеним менен жашаганга аракет кылуубуз керек экен.